Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата окурман Ош аталышындагы 2 күндүк китеп фестивали старт алды. Иш-чаранын алгачкы күнүндө окуучулар жана студенттер арасында белгилүү чыгармалар боюнча тесттик сынак өткөрүлдү. Ага жалпысынан 200дөн ашуун китеп сүйүүчүлөр катышып, өз билимдерин сынашты. Сынак уюштуруп жатат. Бул жерде Сынак Pro жана ошондой эле Kahoot Pro приложениясы менен биргеликте окуучулар жана студенттер үчүн белгилүү чыгармалардын негизинде тест уюштурулган. Ошол тесттен өтүшөт. Бул жерден баягы негизи бул иш-чара жаштарды жаш муунду китеп окууга тартуу жана ошондой эле бул ушул маданиятты жайылтуу максатында уюштурулуп жатат мэриянын демилгеси менен. Тест сынагынын байге фонду 100 000 сомду түзүп шаар мэриясы тарабынан каржыланган. Анда биринчи орунга 20 000 сом, экинчи орунга 15 000 сом каралса, үчүнчү орун жана андан кийинкилерге 10 000 сомдон 5 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Сынакты Жазуучулар союзу тарабынан түзүлгөн атайын калыстар тобу көзөмөлдөйт. Кыргызстандагы эң көп окулган топ китептерден суроолор түзүлдү. Атайын бир китеп үчүн эмес, ошол ким көп китеп окуса ошол жеңүүчү болот деген максатта алдыңкы китептерден баягы биз кыргыз классикалары Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Төгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу биздин кыргыз чыгаан жазуучулардын чыгармалары, ошондой эле акын жазуучулардын өмүр жолун кошо камтыган суроолор болуп эсептелет. Иш-чаранын жүрүшүндө белгилүү акындардын чыгармалары көркөм окулуп, көрүүчүлөргө жакшы маанай тартууланды. Алардын айтымында мындай китеп фестивалдары окуучулар менен студенттердин руханий байлыгын жогорулатууга шарт түзөт. Окурман Ош деген фестиваль бүгүн бизге аба менен суудай зарыл. Себеби соңку учурда адамдар көбүнчө китепке эмес пикетке, баш казанга эмес аш казанга ыктап, билимден алыстап, сабатсыздыктын сормо сазына белчеден батып бараткан кезде сөзсүз түрдө ай сайын ар кайсыл аймакта ушундай фестивалдарды байма-бай үстөккө босток өткөрүп турушубуз керек. Себеби адам билим алмайынча, китеп окумайынча, сабатсыздыгын жоймойынча бактылуу өмүр сүрө албайт. Фестивалдын соңунда Каныбек Иманалиевдин калемине таандык Куса драмасы сахналаштырылып, Ош шаарынын тургундарына акысыз көрсөтүлдү. Фестивалдын экинчи күнү эртең облустук китепканада жаштарды китеп окууга тартуу маселелери темасынын алкагында тегерек стол өткөрүү менен уланат. Андан соң акын жазуучу Зинакан Пасанованын 70 жылдыгына арналган чыгармачылык кечи өтөт. Саат 17:00 Алымбек Татка этнографиялык комплексинде китеп жарманкесинин расмий ачылышы болуп, кечки саат 19:00 окурман Ош фестивалынын салтанаттуу жабылыш жана концерттик программа тартууланат. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Байыта турган, руханий азык ала турган жакшы бир иш-чара.